Ош шаардын тургундары менен жолууга партия мыкты даярданды. Эл калкылдап стадионго толуп, партиянын программасын айтып берүүсүн чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Эң алгач элге партиянын айыл чарба тармагында жардам болуп жаткан МТСтин унаалары көрсөтүлдү. Айыл чарба техникасын Өнүгүү Прогресс партиясы жөн эле элдин алдына алып чыккан жок. Себеби 3 жыл ичинде бүт Кыргызстан боюнча 15 МТС ачылып, эл учурда анын кызматын көрүп келе жатат. Дыйкандар үчүн бул чоң жардам болууда. Себеби Кыргызстандын бардык аймактарында техникалык парк эскирип, дыйкандар түйшүк тартып келишкен. Партия бул багытта элди колдоп, айыл чарба тармагын көтөрүү үчүн МТСтерди өнүктүрүүнү колго алган. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирип жаткандыктан дыйкандарга колдоо өтө керек. Антпесе атандаштыкта утулуп калат. Партия лидери аны терең түшүнүп турат. Биз коо сөздөн жана куруу сөздөн качып, жөн эле жумуштар менен чыгайлык. Жөн эле жумуштар менен чыгып, жасагандан кийин анан сиздердин астыңыздарга сөз айтайлык. Сөз бар бизде азыр бүгүнкү күндө. Эмнени жасадык биз 3 жылдын ичинде? 15 МТС ачтык Кыргызстан боюнча. 15 МТСти ачып, 40 000 дыйканга кызмат көрсөттүк. 109 миллион сомдун акчасын үнөмдөп бердик. 190 000 гектар жердин үстүндө биз ар кандай кызматтарды көрсөттүк. 190 000 гектар жер бул деген бир областтын жери. Партия өнүккөн аймактар өнүккөн өлкө стратегиялык программаны ишке ашырганы жатат. Анын жыйынтыгында мамлекеттин бардык аймактарында инфратүзүм өнүгүүсү болушу керек. Жергиликтүү бийликтин өз алдынча башкаруусунда эффективдүү реформаларды жүргүзүү жана кайра иштеп чыгаруучу өнөр жай ишканаларды өнүктүрүүнү партия ниет кылууда. Ошондой эле жергиликтүү бийлик бутагы салыктардан кирешелерди алышып, өз алдынча инвестицияларды аймактарга тартышып, элет жергесинде жумушсуздук маселесин чече алат. Дыйканчылык жана фермерлик чарбаларда айыл жергесиндеги ишке жарамдуу үй-бүлөлөрдүн бардыгы тартылат. Бул пландар реалдуу экендигин партиянын өкүлдөрү элге айтып беришти. Биздин партия мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлдөйт, эл арасында ынтымакты Кудай буюрса келечекте Кыргызстанда орнотот. Эгерде биздин Кыргызстанда элдин жашоо турмушу жакшырсын, биздин Кыргызстан өссүн, өнүксүн десеңиздер, ушул номер 8-чи Өнүгүү Прогресс партиясын шайлап коюңуздарды суранамын. Алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу үчүн Өнүгүү Прогресс саясий партиясы бийликтин бардык деңгээлиндеги шайлоолоруна катышып келе жатат. Партиянын приоритети катары мыйзамдуулук эмес, аткаруу бийлигине келүү болуп саналат. Биз революцияны агрардык тармакта кылабыз. Биз революцияны экономикада, айыл чарбада, тоо кенде, энергетиканы өстүрүүдө кылабыз. 3 жыл аралыгында партия программасындагы бир топ эле иштерди аткарып жетише алды. Элде таразалап баа берүүгө убактысы болду. Бул шайлоону тынч өткөзө келет. Бул шайлоо таза шайлоо болот. Биометрика каттоодо өткөн жарандар бир адам бир добуш эле болот. Мурдагыдай каруселдер болбойт. Мурдагыдай фальсификация болбойт. Бүт электронный система болот. Ошон үчүн бул таза шайлоо болот. Мен ошого ишенем. МТСтерди, тракторлорду кылып, мына быйыл эле биз түшүнүп атабыз. Огородторубуз бардыгы арзан болду. Биз беш колдоп дегендей Өнүгүү партиясын колдойбуз. Булар жаш муундар экен. Жаштарды жумушка тартабыз, ишке тартабыз деген позициялары, жумуш орундарын көбөйтөбүз деген позициялары мени аябай кубандырат. Партия алдыда айыл чарба багытындагы иштерин улантат. Себеби программасы бир топ жылга алдыга жазылып, көп маселелерди чечүүнү көздөйт. Максаттар элдин колдоосу менен ишке ашат. Өнүгүү Прогресс партиясы тынчтыктын жана ынтымактуулуктун ырашкери. Тынчтыктын белгиси болгон көгүчкөн аны далилдеп турду. Достук үчүн, биримдик үчүн, Өнүгүү Прогресс үчүн. Бул болсо Бишкек шаары. Калаанын тургундары менен партия жакындан тааныш. Анткени жарык шаар, жарык саясат долбоору аркылуу алардын көйгөйлөрүнө көңүл бура алган. Көрөт деп шаарда канча элдер күлүп атат, лампочканы койду деп. Аны буга чейин эч ким койбогондон кийин бул партия коюп бардыгын балдардын площадкаларын жасап берип атат. Мынакей жакшынакай элдерге светин берип атат, жолун оңдотуп атат. Бүт баарын тең ушундай иш аракети аябай жакшы болуп атат. Мен мисал үчүн айтарым Бакыт Төрөбаевга кол коюңула.
Өнүгүү прогресс партиясы шаардыктар үчүн атайын жарык шаар жарык саясат долбоорун иштеп чыккан. Анын максаты шаарды жарыктандыруу эле эмес, калктын коопсуздук боюнча маселесин чечип берүүгө багытталган. Долбоор ийгиликтүү ишке ашып, 100 000 адам жашаган ар кайсыл кичи райондорду жарыктандыра алган. Алдыда бул көрсөткүчтөрдү эселеп көтөрүп, миллион адамды жарык менен камсыз кылууга аракет көрүлөт. Жарык шаар долбоору киргизип, Бишкек шаарында эмнени байкадык? Жарык менен биз королорду жарыктандырып, мына ошол жерде 12 жыл жашап кошуналар бири-бирин тааныбай жүрүштү. 12 жыл жашап ошол жерде корозуна чыгып, бири-бирин таанып, короосун кандай экенин көрүп, короосун тазалап башташты. Ошол жерден таштанып калып кеткен бүт короонун тазалап, арыктарын чөпкө басып кеткен арыктарын тазалап башташты. Мына ошол жерден ынтымакка келишти. Ынтымакка келип, бири-бирин сыйлап, урматтап, королорун тазалап, жаш балдарга аянтчаларды түзүп берип, мына ошол жерден биз түшүндүк. Мен кыргызстандыкмын, жарыкта жашагым келет, мен караңгыда жашагым келбейт деп, ошол жерден биз жарык саясат кеш керек. Өнүгүү прогресс партиясынын лидеринин айтымында партия башка ойлорундагы ишке ашырууга аракет көрөт. Мисалы, оң рөлдүү унааларга байланыштуу тыюун алып салууну партия парламентке барса мыйзам менен демилгелейт. Мына оң ролдогу такси боюнча биз аларга уруксат бериш керекпиз. Анткени криз келип калса, биз алардын азыр жумушу жок болуп калса, эртең дагы киреше болбой калат, урматтуу агайдыгандар. Партиянын дагы бир демилгеси бул нарселерге зордук зомбулукту көрсөткөндөргө катуу чара көрүү. Мына биздин жаш балдарга зордук зомбулук жасап аткан зөкүрлөргө өлүм жазасын киргизиш керек. Мына ошону киргизиш керек. Партия айыл чарба тармагына багытталган иштери менен да 3 жылда тааныла алды. Ал эми чүйдүн элинин көпчүлүгү айыл чарбачылык менен алек болуп келет. Алар үчүн ак эмгегин алган түшүмүн өткөрүү бүгүн түйшүк. Ошондуктан Бакыт Төрөбаев айыл чарба азыктарын 25% арзандатуу маселеси каралышы керектигин белгиледи. Мына биз 25%га азык-түлүктүн баасын түшүрөбүз деп айтты ошоларда. Эмне үчүн? Анткени биз байкадык. Мына мисалы Сокулук районунда, же Московский районунда сүттүн баасы 11 сом болуп атат, Бишкек шаарында 55 сом болуп атат. Мына ортомчулар бул жерде жумуш ар кандай пайда таап атышат. Ошон үчүн биз бул жерден дагы ортомчулук жок кылыш керекпиз. Биз мына Октябрьский районунда ярмарканы түзүп, дыйкандар менен шаардыктардын ортосунан чүрүп, мына ошо сүттүн баасы мисалы 25 сомго чүрүп бергенбиз. Ошондо дагы биздин дыйканыбыз дагы зыян тартпай атат. Биздин дагы шаардагы элибиз дагы арзан баада сүт алып калды. Бүт азык-түлүктүн бааларын ошентип 25%га чүрүп беребиз сиздерге. Кыргызстан көз карандысыз сот системасы, кесиптик жана мобилдүү армиясы, өнүккөн транспорттук инфратүзүмү менен агрардык өнөр жай өлкө болушу керек. Анда татыктуу кирешеге ээ болуу менен жарандар аймактарда жашап жана эмгектениши зарыл. Маданий жана улуттук баалуулуктарды сактоого көмөктөшүү менен мыйзамдардын кабыл алынышы жана аткарылышы эске алынышы зарыл. Бул Өнүгүү прогресс партиясынын негизги багыттары. Бул максаттарды колдоп чыккандар партияны атайын тандап алышкан. Бизге ушул МТСтерди куруп берсе, жерди айдасак, эгинди, жемишти жана башкаларын көбүрөөк алсак, Кудай буйрса биз өнүгөт экенбиз дейт. Же болбосо тактап айтканда жана 14 партия 3 жылдан бери сиздикинде иш жасаса, жерди айдаса, трактор берсе, биз дагы 30% кыргыз элинин экономикасы өсүп кетмек экен деп айтышты. Өнүгүү прогресс партиясы айыл чарба тармагын колдоп, кайра иштеткен ишканалар көбөйтүп, суу маселесин чечип, элдин жумуш менен камсыздалышына аракет көрөт. Ошондуктан программасындагы негизги ураны болгон жердин касиети, суунун баркы элдин эрки деген идеясынын тегерегинде алдыда иштерин улантат. Эл аны түшүнүп, партияны колдоп берсе, ийгиликтер арбын болот.